Балдары үчүн аргасыздан дары урдап, абакка түшкөн жөнөкөй адамды колдоо максатында ондогон адамдар күн сайын Facebook'a пост жаза беле. Менимче жазбайт. Бирок депутат үчүн күнү-түнү жүздөгөн посттор жазылат. Анан дагы колдогондордун арасында блогерлер жана журналисттер да бар. Мындай профессионал тролл фабриканы Төрөбай Зулпукаровдун Facebook'тагы тарапташтарын изилдеп жатып аныктадык. Бул Темиров Лайв каналында фейк көзөмөл рубрикасы. Саламатсыздарбы? Төрөбай Зулпукаров 31 май күнү Кумтөр иши боюнча кармалган. Туп-тура бир жума өтпөй ондогон фейк аккаунттар пайда болду. А журналисттер менен блогерлер кызуу ишке киришти. Мунун баары саналуу эле күндүн ичинде болуп өттү. Ал эми жарым айдын ичинде публикациялардын саны 1000ге чукулдап, бөлүшүүлөрдүн көрсөткүчү 1,5 миңден ашты. Андай эмесе баары ирети менен. Маалымат чогултуу үчүн Төрөбай Зулпукаровдун баракчасын жана группасын тандап алып, 107 публикацияга анализ жүргүздүк. Публикацияны эң көп жайылткан 40 колдонуучу болуп чыкты. Аталган 40 колдонуучу депутаттын пиар группасынын негизги мүчөлөрү болуп эсептелинет. Кантип эле 40 адам миллиондогон кыргызстандыктарга таасир эте алат деп ойлошуңуз мүмкүн. Анда муну деталдуу түшүндүрүүгө аракет кылайлы. Мисалы, Жамалдин Парманкулов ал Зулпукаровдун публикациясын ар кайсы группаларга 148 жолу бөлүшкөн. 148 публикациянын аудиториясы 100 000 деген адамдарды камтый алат. Маркетологдор так ушундай ыкма менен иш алып барышат. Анан дагы маанилүүсү, бул публикация Зулпукаровдун баракчасында гана. Келиңиздер Парманкуловдун лентасын карап көрөлү. Апрель жана май айларында ал 125 публикация чыгарган. Публикацияларынын көпчүлүгү маалыматтык маанайда. Маалыматтык постору Айнур Осмонова, Строкова, Аида Касымалиева, Улан Примов, Жээнбековдор сыяктуу биримдик партиясынан чыккан депутаттар тууралуу. Төрөбай Зулпукаров тууралуу посттор Жогорку кеңеш жана кайрымдуулук иш-чараларынын алкагында гана жарыяланган. Ал эми июнь айында Жамалдин Парманкулов 135 пост жасаган. Алардын 90% Төрөбай Зулпукаров тууралуу. Анда Жамалдин Парманкулов ким деген суроо туулат. Ал журналист, мурда Супер KG басылмасында иштеген. Азыр анын профилинде иштеген жерине Жогорку кеңешти көрсөткөн. Төрөбай Зулпукаровдун экинчи коргоочусу өз мезгилинде журналист катары таанылган Шайрыбек Абдрахманов. Келиңиздер Facebook'тагы лентасын карап көрөлү. Июнь айында жалпы 47 пост жазса, анын 25-и Төрөбай Зулпукаров жана Кумтөр боюнча камалгандар тууралуу. Анын постун Айдина Исакова 27 жолу бөлүшкөн. Зулпукаровдун өзгөчө 40 фанаты тууралуу айтып өттүк эле. Тизмеде Айдина Исакова Парманкуловдон кийинки эле орунда турат. Зулпукаровдун баракчасынан 147 жолу репост жасаган. Айдина баракчасында Нурстрой курулуш компаниясын жана ары менен дарылануу тууралуу постторду бөлүшүп турган. Мындайча айтканда аны профессионал СММщица десе болот. Ошондой эле Айдина менен Шайырбектин лентасында саясатчы Каныбек Иманалиевди пиарлоонун издерин көрүүгө болот. Зулпукаровдун троллдор фабрикасы же пиар группасы өзүнө эмнелерди камтыйт? Жогоруда айтып өткөн 40 колдонуучу чыныгы адамдар. Алардын арасында Зулпукаровдун туугандары, айылдаштары, жакын адамдары бар. Калгандары журналисттер, жарнамачылар, блогерлер. Зулпукаровду мактоо үчүн алар төмөндөгүдөй ыкманы тандап алышкан. Биринчи ыкма бул социалдык колдоо ыкмасы. Тактап айтканда түшүнүксүз кырдаалда группа көпчүлүк катары иштеп, Зулпукаровду көп адамдар колдогондой атмосфераны жаратат. Ошондуктан элдин уулу эл колдойт деген сыяктуу ураандарды көп угабыз. Экинчи ыкма кайталоо ыкмасы. Бир эле нерсени кайталай берсе, анда адам аны чындык катары кабыл ала баштайт. Зулпукаровдун жалданма фейк жана троллдору бир эле нерсени кайталап жатканын көрүүгө болот. Дээрлик бардыгынын жазгандары окшош. Тролл фабрикалардын байланышын Зулпукаровду колдоо группасына кимди ким аркылуу кошулганына карап дагы билсе болот. Мисалы, Жамалдин Парманкулов 40 адамды кошкон. Алардын ичинен бирөөсү фейк. Ал эми жаңы эле кошулган фейк колдонуучу 7 фейк аккаунтту кошкон. Айжаркын Сүйүнбай кызы группага 20 адамды кошкон. Анын ичинен 11-и фейк колдонуучу. Жома Жал кошкон жалгыз фейк аккаунт башка 5 жалган колдонуучуга группага кирүүгө мүмкүнчүлүк берген. Бул группа отчет группа сыяктуу. Мындагы бардык публикациялар дээрлик Зулпукаровдун пиар группасы тарабынан даярдалган.
Айрым учурда чыныгы колдонуучу менен фейк колдонуучунун ортосундагы байланышты байкоого болот. Мисалы, Айжаркын Сүйүнбай кызы Төрөбай Зулпукаровду активдүү колдойт. Көпчүлүк учурда публикациясына бир эле колдонуучуларды белгилейт. Карап көрсөк, бардык публикацияларына Үмүт Асылбекова, Дарика Муратова жана Арслан Бердибеков деген колдонуучулар белгиленген. Булардын бардыгы ушул айдын башында түзүлгөн колдонуучулар. Айжаркын Сүйүнбай кызынын постторун бөлүшүп жүргөн бардык жерде кездешүүчү Нуриска Жаныбекова дагы фейктердин катарына кирет. 1-2 жуманын ичинде эле троллдор фабрикасы биргеликте 1000ге чукул пост жарыялашкан. Алар ленталарында Төрөбай Зулпукаровду мактагандан башка эч нерсе деле жазышкан эмес. Группадагы эң активдүү колдонуучулардын лидери Жамалдин Парманкулов. Анда жыйынтык чыгаралы. Төрөбай Зулпукаров кармалгандан кийин Facebook'ка аны колдогон 1000ге жакын публикация жарыяланды. Публикациялардын көпчүлүк бөлүгү PR группадагы 40-50 колдонуучу тарабынан жарыяланган. Биз лайктар, комментарийлер, бөлүшүүлөр аркылуу колдоо көрсөткөн 76 фейк аккаунтту аныктай алдык. Жана бул биз аныктай алгандар гана. Чындыгында алар мындан дагы көп болушу мүмкүн. Бул PR группа же троллдор фабрикасы кайталоо жана коомдук колдоо образын түзүү аркылуу элдин аң сезимин бурмалайт. Чындыгында колдоо көрсөтүү менен 150дөй адам эле алектенет. Сиздер менен Арген Камалдинов болду. Фейктерге алданбаңыздар, кайрадан көрүшкөнгө чейин.